Аял эркек эби жалпы жонунан никесиз махрам болбогон бөтөн эркек аял менен мамилешүү, сүйлөшүү, жолугушуунун баары тегинде арам болуп саналат. Ошондуктан Кудай Тааладан коркуш керек. Никесинде жок аялдар менен сүйлөшпөш керек. Мурунку аялы болуп ажырашкандан кийин болду, ал аял менен никеси жок. Алар менен жанагындай сөздөрү сүйлөшүү, муктаж, мүмкүн балда ортосунда бала чакасы болуп калышы ыктымал. Эми бала чакасы болсо өзүнүн муктаждыгына жараша байланышып дароо токтотуш керек. Анан жанагындай ашыкча сөздөрдү айтып, жаным, анан күйөөм, анан сүйөм деген сөздөрдү колдонгон болбойт. Жана ошондой эле башка бир чоочун аялдар менен жеке байланышып калган болсо, бир жумушу чыккан болсо, же бир маселе болсо, ошонун деңгээлинде гана байланыш керек. Эгерде алардан тышкаркы туура эмес арам мамилелер өтүп кеткен болсо, мунун баары тегинде арам болот. Анан ошол адамдар суроодо келгендей, ошо аялдын өзүнүн аялында никедеги аялында көңүлүн оорутат, аялы капаланат, үйдөн уруш талаш, ызы чыгыш ыктымал, анан алардын ортосунда уруш талаш балдарына да таасир этиши ыктымал. Ошондуктан адам баласы коркуп Кудай Тааладан, анан динине, дүйнөсүнө пайда келе турган иштерди кылыш керек. Зыян бере турган баардык иштерден алыс болуш керек.